Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Москвада жумуш издеп жүргөн Novatsatый парк бүгүнкү күндө кыргыз жарандарын, кыргыз правалары менен жумушка алып жатат. Эмне жумуш? Автобус орношуу үчүн сиздерге кайсы документтер керек болот? Ой, книжка, ННН, СНИЛС, водительская справка, медкнижка, ДМС, ГАИдин справка, 3-4 сүрөт. Ушундай документтер сиздерге керек болот. Паркта эң узун автобус 12 метр, андан кийин 8 метрлик автобус бар. Андан кийин Ford транзиттер бар, маршруткалар. Ушундай достор, эгерде официальный жумушка орношом десеңиздер, орношсоңуздар болот. Биз 1,5 жылдан бери бул фирма менен иштешип жатабыз. Азырынча айлыктары убагында берип жатышат. Бул автобус туурасында кыскача айтып кете турган болсок, автобус ЛиАЗ 5292. Автобустун узундугу 12 метр. Чыгарылган жылы туугандар 2018. Светин көрүп турасыздар. Мощность двигателя 203 объем. Аттын күчү болсо 276. Масса максимальная 18 тонна. Ушундай достор. Олтура турган месталары 27 адам отурат. Тик турган абалда 73 адамдан 80 адамга чейин. Оорукчан инсандарга бир орун, инвалидный место. Бөлүшүңүздөр туугандар, наркы берки тууган уруктарыңыздарга, досторуңуздар менен бөлүшүп, жумушка орношуп, бирге иштешели. Бул видео сиздерге жардамы тийди деген үмүттөбүз. Биздин каналга подписаться болуп, жана биздин катачылыктарды комментарийга калтырып кетиңиздер. Жана суроолор болсо, кандай эмне кылыш керек болсо, суроолор болсо жазыңыздар. Биз дагы информация бергенге аракет кылабыз.